Саламатсыздарбы? Азыр биз сиздер менен PowerPoint программасында гиперссылка менен пайдаланып тест түзөбүз. Ал үчүн бизге биринчи PowerPoint программасы керек болот. Ал программаны ачуубуз менен бизде төмөндөгүдөй терезе чыгат. Пустая презентация деген басабыз. Апак баракчага жазганы жакшы, же мындай кылсак болот. Анда макул. Ошол жерден өзүбүзгө жаккан бир фонд алайлык. Мына контур деген алайлык анда. Создать бөлүгүн басабыз. Создать бөлүгүн басуубуз менен бизде төмөндөгүдөй терезече ачылат. Ачылган терезечеден биз PowerPoint программасында тест түзүү кашык ачып гиперссылка менен пайдаланып деп алдык. Эми уланып кетсек, жерде бул баракчаны көчүрүп, бир баракча ачып, бул жерге таштабайм. Эми ошо кичине баракчаны өчүрүп, бул жерден PowerPoint программасы баракчаны ортого коюп, шрифттерди бир аз чоңойтабыз. Times New Roman деген шрифт бизге жакшы. Ошол шрифтти коебуз азыр. Times New Roman. Ошол шрифт жакшы. Койдук. Варианттарды өчүрдүк. Эми бул жерге суроо түзөбүз. Суроону кантип түзсөк болот? Анын жолдору көп жолдор бар. Алардан жакшысы биринчи суроону түзүп алабыз. Кандай суроо түзсөк болот? Биз пуск кнопкасы менен win плюс E кнопкасы. Кнопкасы кандай кызматты өтөйт деп суроо бердик. Эми бул жерден суроо бергенден кийин ага варианттарды коебуз. Выставка бөлүгүнө өтөбүз. Выставкадан фигурадан өзүбүзгө жаккан бир фигураны тандап алайлык анда. Бизде мага жаккан фигура ушул болду. Койдук. Копия кылып, вставить кылып, бул жака бирөөнү, вставить кылып, бул жака бирөөнү, вставить кылып, бул жака бирөөнү таштап алдык. Таштагандан кийин бул жерге суроону койсок болот. Вставить кылып, бул жерден изменить текст деген бөлүгүн басып, проводник өтөт деп жазсак болот. Проводникке өтөт деп жаздык. Шрифти көбүрөөк, чоңураак размерде берсек болот экен. 36 размерде берсек болот экен. 28 дейлик, мына 28 болду. Эми бул жерге экинчи суроону коебуз. Интернетке кирет деп койдук. Мында шрифт размерин 28 кылып коебуз.
18. Бул жерге дагы текст түшүрөбүз. Word программасын ачат деп shift чоңойтуп коебуз. Бул жерге дагы текст түшүрөбүз. Эч кандай кызматты өтөбөйт деп жаздык. Эми Enter кнопкасын басуу менен кийинки баракчаны ачып алабыз. Бул жерге туура жооптор деп жаздык. Ортого коюп, бул жерге туура жооп боло турган болсо фигураны басып, туура жооп же туура эмес жоопторго эки кыл өзүңөр каалагандай символ койсоңор болот. Мындай эмоция койсоңор болот. Мен азыр мына эмоцияны койдум. Бул туура жооп болгондугу үчүн мен вставкадан фигурадан мындай элесин ачапты коеюн. Смайликти коем. Ушундай смайлик коюп, кичине өзгөртүш киргизип коелук. Анын үстүнө мындай значокты коюп коелу. Жерге койдук. Эми бул туура жоопко болду. Ал эми ошол жерден дублировать бөлүгүн басып, эми туура эмес жооп болду бул. Туура эмес жоопко биз заливка бөлүгүнөн кызыл значокты коюп коебуз. Баш кийин дагы кызыл болсун. Жашыл туура жооп. Жашылга да толук жашылды берелик. Толук жашыл берип, контурларына капкара түстү беребиз. Буну да белгилеп, ушул жерден белгилеп койдук. Эми бизде биринчи сурообуз бүттү. Эми экинчи суроого дагы дублировать этебиз. Дублировать эткенде 2-3 слайдты бир белгилеп, жерден дублировать деген бир басып алсак, автоматтык түрдө түшүрүп коет. Бул жерде суроону өзгөртөбүз. WinR кнопкасы кандай кызмат өтөйт? Проводник өтөт. Интернетке кирет. Бул жерден издөө баракчасына өтөт. Бизде WinR аткаруу издөө баракчасына өтөт. Эми бул жерде суроолорубуз даяр азыр биздин. Эми жоопторуна направление беришибиз керек. Азыр биринчи суроону белгилеп бүткөндөн кийин кийинки суроого өтүш үчүн дагы значоктор керек. Биз астына деген стрелканы коебуз. Ушундай. Кийинкисине дагы кудум ушундай. Коебуз. Аягына көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат деп койдук. Сурет койдук, ортого белгилеп, вариант дегенди алып, сиздин размерин чоңойтабыз. Үстүнө алып, койдук. Эми бул жерден акыркы слайдты белгилегенден кийин үйгө кайтыш керек, башына кайтыш керек. Баштапкы абалга кайтыш үчүн биз мындай значокты коебуз ортого, үй деген.
первый слайдка кайтат. Эми бул жерде направление бериш керек. Эми биз проводник өтөт деген суроону туура жооп деп белгилеш үчүн мышканы оң курсорун басып, ушул белгилеп, гиперссылка дегенди басып, бул жерден место в документы дегенди белгилеп, туура жооп дегенди белгилейбиз. Азыр туура жооптор болуп калып кетиптир. Туура эмес жооп. Туура жооп. Туура эмес жооп. Ушундай бул жерлерди өзгөртөбүз. Туура жооп. Туура эмес жооп деп белгиледик. Эми биринчи текстке кайтабыз. Слайдка бул жерден гиперссылка место деген бөлүгүнөн туура жооп дегенге белгилейбиз. Проводник өтөт win кнопкасы менен, пуск менен кнопкасын басуубуз менен бизде мындай проводник бөлүгүнө өтөт. Эгерде биз баса атаган болсок, мына проводник өтөт. Ал эми экинчисине буга белгилеп гиперссылканы басабыз. Ал жерден туура эмес жооп. Үчүнчү слайдка дагы кудум ушундай. Туура эмес жооп. Төртүнчү слайдка дагы кудум ушундай. Туура эмес жооп белгиледик. Ал эми бул болсо кийинки слайдка өтүү. Гиперссылканы басып, кийинки слайдка өт деп буйрукту беребиз. Эми бул слайд болгондон кийин бул жерден экинчи суроого өтөбүз. Проводник өтөт. Word программасын ачат. Эч кандай кызмат өтөбөйт деген үчөөнү бир белгилеп туруп, мышканын оң курсорун басып, гиперссылка деген бөлүгүнө бассак, үчөөнү белгилегенге болбойт экен. Бирден белгилеп чыгабыз. Проводник өтөт дегенге туура эмес. Winner Word программасын ачат. Туура эмес жооп. Эч кандай кызмат өтөбөйт. Туура эмес жооп. Издөө баракчасына өтөт деген туура жооп. Туура жооп белгиледик. Кийинки бөлүккө өтүш үчүн биз бул 8-ci слайдка өт деген белгини басабыз. Бул кийинки слайдка өтүү. Ал эми биз белгилегенибизде артка кайтуу үчүн туура эмес белги болуп калганда дагы бир символ кошушубуз керек, фигура кошушубуз керек экен бул жерге. Бул жерден айлана кайтып келүү деген значокту бассак жакшы болмок. Азыр ушул знакты коюп көрөлү. Анда жок, бул туура келбей калат экен. Поставкадан ставка бөлүгүнөн ставка бөлүгүнөн бир фигураны тандап коюп коебуз. Артка кайтуу болот ал. Ушул значоктон алып. Бул бизде артка кайтуу болот. Гиперссылканы басып, бул жерден ушул значокту баскандан кийин буга аткарылган кызматын гиперссылкага басып, бул жерден ушул слайдка кайт, кайра суроого кайт деген бөлүктү басып койдук. Атын өзгөртпөсөк болот. Артка кайтуу деп койдук. Ал эми бул жерге болсом кийинки суроого өтүү деп койдук.
Андан кийинки слайдты басабыз. Кудум ал слайдка дагы кудум ошондой эле. Ctrl+C кнопкасын басып, бул жерге Ctrl+V кнопкасын басып таштайбыз. Копировать. Артка кайтуу. Бул жерден гиперссылканы белгилеп, биз экинчи суроого кайт дейбиз. Текстин көчүрүп алабыз. Көчүрүп бул жерге измен текст дегенге таштап коебуз. Кийинки суроого өт деп койдук. Эми бизде кийинки суроого өтүп, акыркы суроого өткөндө бул башын алып келет. Ал эми бул башы. Анда биз текшерип көрөбүз. F5 кнопкасын басып, слайд дегенди басып, сначала дегенден басып көрөбүз. Мышканы бир чыкылдатабыз. Эми биз проводникке өтөт. Туура эмес белгилин белгилеп, интернетке өтөт деген бастык. Болбой калды. Эми эч кандай кызмат өтөбөйт деген бастык. Анда да болбоду. Биз бул жерге фигураны койгонду унутуп калыппыз. Фигура коебуз. Бул артка кайтуу болот. Белгилегенден кийин суроого кайтуу. Копия таштайбыз. Туура эмес жооп болсо дагы, туура жооп болсо дагы артка кайтуу дегенди аткарат. Бул жерге дагы коебуз. Изменить гиперссылку. WinR кнопкасына кайтуу. Изменить WinR кнопкасына кайтуу. Мынакей. Эми туура болду. F5 кнопкасын басып, текшерип алабыз. Баштадык. Проводник өтөт. Туура. Артка кайтабыз. Word программасына өтөт. Туура эмес экен. Кайра интернетке кирет. Туура эмес. Эч кандай кызмат өтөбөйт. Туура эмес. Кийинки өтөбүз. WinR кнопкасынын кандай кызматты өтөйт? Бастык. Туура эмес. Издөө баракчасы ачылат. Туура. Word программасы ачылат. Туура эмес. Эч кандай кызмат өтөбөйт. Туура эмес. Кийинки слайдка өтөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Артка деген бөлүктү баса турган болсок, үйдү деген баса турган болсок, биздин башкы темабызга кайтат. PowerPoint программасында тест түзүү болуп, экранга, башка экранга кайтат. Ушуну менен ушинтип слайд түзсөк болот, тест түзсөк болот PowerPoint программасында.